Токтогул акын менен Алымкул Үсөнбаев атабыздын баягы Кырксерке жайлоосундагы окуясы да. Жаш кезимде мен Кырксерке жайлоосунда элем. Ал жерге Талас элинен Түлөгабыл Баястан деген кишилер жылда келип конуп отурушар эле дейт. Бая Түлөгабыл өзү Токтогул акын менен жакын санаалаш адам болгон. Айыл терең сайга конгон. Айылдын маңдайында бир бийик чоку бар эле дейт. Bir günü Nasıralı деген kişinin үйүндө кымыз ичип олтурсак, эшиктен Баястан кирип келип эле, Токтогул деп атат, уктуңарбы деп калды дейт. Баяга барды угар менен үйдө отурган кары жаштын бар эшикке чыга калсак, током маңдайдагы бийик чокуга жалгыз өзү отуруп ырдап атыптыр дейт. Багырдып аткан Токтогулду көрүп, баарыбыз аттарга минип бастырып калдык. Ошондо бастырып келаткан бизди карай током мындай деп ырдап калды дейт. Кыркалай тарткан чокунун кырды учунда турамын. Таң торгою болсоң да таласты укпайт кулагың. Кыйламалың оттоду Кырксеркенин тулаңын. Самалдай жутат малдарың, саймалың тонуңду булагын. Кошулсун деп добушум комусту күйгө бурадым. Алдыма келген Алымкула, анашың амансыңбы чырагым. Девырдап бүткөнчө биз бастырып барып калдык дейт. Ана мен аттан түшүп барып, током менен учурашып көрүшүп, акындардын салты боюнча токомо мындай деп жооп кайтар ырдап калдым дейт. Торгулу жайлуу Кырксерке, торгоюм током өз жерим, береги конгон көп айыл берекелүү өз элим. Байкабай калдык биз дагы булбулум током келгенин, Баястандан кеп угуп, кырда турат деп угуп, эртокумду жайдакчан кыркалай чаптык ошондо Кырксеркенин төрлөрүн. Кубаныч болду мага даңа, токо кучактап сизди көргөнүмдө. Жаркырап күлөт адамзаты, жүрөктүн чери жазылса, жабыла көчүп эл конот, жайлоонун көркүң ачылса, кабарыңды угуп эл келди, кадимки сиздей асылга. Жалгыз келип калыпсыңа, жолдошуң жок кашыңда. Бизди бир аз сындадың, бийик кырдын башында. Эчки теке жүрчелең аңген аска ташыңда. Эмиң эрмек болуп бериңиз а, токоң элдин бир көнүн ачулы. Девырдап бүтүп, Токтогулду айылды көздөй алып бардык дейт. Токомду көптөн бери көрбөй сагынып калган эл а кишинин ырларынан, күүлөрүнөн угушту. Ал аңгычак күн батып кетти. Ал кезде шамчырак өтө сейрек учур эле. Үйдүн ичи караңгы болгондо Токтогул карнап союлган койдун эти бышып табак тарта башташты дейт. Током бир 3-4 аксакал менен төр жакта олтурат эле. Койдун башын ошолорго тартты. Бир маалда током баягы жандагы аксакалдарды күлдүрөйүн деп баш салынган табакты алып, анда башты акырын менин алдыма жылдырып койду дейт. Ал кезде кыз келиндерге боз үйдүн ичинен орун жок. Керегенин көзүнөн, чапанын этигинен тарткылашып, "Эй Алымкул, өзүң эле жей бересиң" деп турушкан эле. Алар баг оюн чыңгарлаш кулагымдын кужурун алып бараткан соң, током алдыма койгон башталарга кармата бердим дейт. Ба башталган бойдон кыз келиндин баарысы маңдайдагы асканы көздөй чурулдашкан бойдон жөнөштү дейт. Током бир маалда жейин деп караңгыда башты сыйпалап таппай калды. Мен оң жагында олтурат элем, "Эй Алымкул балам, жана башты көрдүңбү?" деди дейт. "Жок айланайын токо, көргөнүм жок" десем, "Кандай эле көрбөйсүң" деп капшыштап турган комуздарлар током ырдап кое берди дейт. Белгилүү мерген аңдысам балам беш аркарга чаттой аскага. Перзентимдей көрченен пелиңди менден таштаба. Бейбашты кишти кылбасаң, пелиңди менден бурбасаң. Бир жагыңа жылдырба, балам бекитип койгон башканы. Деп током ырдаганда, үйдүн ичинде отурган кары жаштын баары дуу күлүп калды дейт. Ошондо комузумду алып, мен токомо мындай деп жооп кайтарып атам дейт. Көтөрүп баккан атандай көрөмүн сиздей асылды. Көнүңдү менден бурдуң деп токо көп кыйнаба жашыңды. Көпчүлүктөн уялтпа, токо көргөнүм жок башыңды.
десем тоқтоғыл дейт. Атыққан мерген аңдыса балам алтар қарға чаттой асқаға. Ардағымдай көрчелем атаңдың көнін таштаба. Азырқың ишің чоң уят менин артында жүргөндөй жаш бала. Атаңа пейлиң түс болсоңа жанагың алдыңа койгун башканы. Анда менде аралашып ардайым токомен артыңда жүргөндөй медериң. Башты сизден жашырып мен башкага кантиптөй берейин. Жабыркап токо кайгырбаңа бүгүн бир жоголгон башты төлөйүн деп током ырдап бүткөндө, мен ырдап бүткөндө дейт, током комузун алып эшикке чыкты дейт. Баа эшикке чыккандан кийин үйдө отурган кары жаштын баары чыктык. Током бир маалда бааскалардын арасында чурулдашып баш жеп аткан кыз келиндерге карап мындай да ырдап атат дейт. Аралап барып кармайын азырбек кинген аскадой ташыңды. Арт жагымдан тарткылап силер алдапсыңар жашымды. Ачка калдың атасың алып келген кыздар башымды. Кыз келин кыйын амалын кыялын буруптой баланын. Чын эле доолап жатат деп силердин бир көлбөсүндөй кабагың. Алым кул балам бериптир алтындай болгон кыз келин. Силердин аш болсун жеген тамагың.